Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өз ишин аяктады. Казакстандын борборунда бир катар глобалдык маанилүү маселелерди талкуулоо үчүн 16 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары, ошондой эле абройлуу эл аралык уюмдардын жетекчилери чогулду. ШКУнун мамлекет башчыларынын жыйынынын алкагында бүткүл дүйнөлүк коомчулукту төшөлгөн маселелер козголду. Мамлекет башчы белгилегендей, уюм эл аралык мамилелер системасынын эң таасирдүү эл аралык түзүмдөрүнүн бири жана маанилүү механизмине айланды. Бирге алмауы биздин әлемдеги терең дефункцияны көрсөтөдү. Көп жактылык артта калып отыр. Біз кез келген жагдайда На текущем этапе экономики стран-участниц ШОС демонстрируют высокий темп роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном валовом Учурдагы этапта Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн экономикалары 4-төн 9% чейин жогорку өсүш темпин көрсөтүүдө. ШКУнун мамлекеттеринин глобалдык ички дүң өнүмүндөгү өлүшү 30%ды түзөт. Бүгүнкү күндө мүчө өлкөлөрдүн тышкы соодасы $8 триллион ашат. Бул бүткүл дүйнөлүк сооданын 4/1 барабар. Буга байланыштуу Шанхай кызматташтык уюмунун көп жагынан мамлекеттеринин эсебинен болуп жаткан Азиянын тарыхый жаңы мааниси, экономикалык өсүшү бүткүл глобалдык экономика үчүн турукташтыруучу фактор болуп саналарын өзгөчө белгилеп кетким келет. Казакстан Кытайдын ШКУнун өлкөлөрүнүн масштабтуу рыногуна жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жана биздин уюмга мүчө мамлекеттери менен товар жүгүртүүнү $3 триллион жеткирүү ниетин кубаттайт. С государствами-членами нашей организации до $3 триллионов. Башка мамлекеттердин башчылары эл аралык маселелерди чечүүдө уюмдун ролун баалашты. Алардын айтымында Казакстан бул багытта эбегейсиз зор иштерди жасады. Шанхай кызматташтык уюмунун 10 өлкөсү үчүн мындан аркы кызматташтыктын келечеги глобалдык өзгөрүүлөрдүн шартында жалпы күч аракеттерди бириктирүү болуп саналат. Считаю важным Биздин өлкөлөр коопсуздук, эгемендик, экономикалык өнүгүү маселелеринде жана биз үчүн турмуштук маанилүү башка маселелерде бири-бирибизге ар тараптан колдоо көрсөтүүсү маанилүү деп эсептейм. Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүнүн негиз салуучу принциби мүчө мамлекеттердин тең укуктуулугу бойдон калууда. Консенсус жолу менен чечимдерди кабыл алуу жөнүндө жобо анын конкреттүү ишке ашырылышы катары кызмат кылат. Аны мындан ары да уюмда жетекчиликке алуу зарыл. Пришло время выработать новую повестку дня ШОС. Шанхай рухуна жана хартиянын негиздөөчү принциптерине таянуу менен биздин уюмдун дүйнөлүк саясаттагы жана экономикадагы ролуна шайкеш келген Шанхай кызматташтык уюмунун жаңы күн тартибин иштеп чыгууга убакыт келди. Уюмдун ичинде биримдикти жана ынтымакты сактоо керек. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында ишенимди жана достукту бекемдөө боюнча биргелешкен аракеттерди активдештирүүнү сунуштайм. По укреплению атмосферы доверия и дружбы в рамках ШОС. Жалпы аракет жеңишке, ал эми жалпы акыл ийгиликке алып келет. Тилектештик жана өз ара аракеттенүү Шанхай кызматташтык уюмунун топтолгон ийгиликтүү тажрыйбасы жана жаңы жортуулда жаңы горизонтторду ачуу үчүн альтернативасыз тандоо болуп саналат. Адистердин айтымында бул иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү тарыхында жаңы доордун ачылышы катары тарыхта калаары талашсыз. Казакстан уюмга төрагалык кылууну ийгиликтүү аяктап башкаруу эстафетасын Кытайга өткөрүп берди. Уюмдун жетекчилик структурасындагы ыйгарым укуктарды өткөрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун мурдагы башкы катчысы Шан Миндин ордуна Казакстандын өкүлү Нурлан Эрмекбаев дайындалды.